аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Саламатсызбы жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Жамааттык медиа студиясында Эл Собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн кыз себине 40 китеп идеясы туурасында сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студияга мугалим, ата-энелер онлайн курсунун куратору Гүлсара Мадаминованы жана үй бүлөлүк психолог Кызыма кат китебинин автору Гүлнур Жапарованы чакырганбыз. Кутман күнүңүздөр менен студияга кош келиңиздер. Рахмат, кош болдук. Алгач ошо бул идея негизи Гапар Мадаминов агайдыкы, кыз себине 40 китеп деген. Кантип жаралды, азыркы күндө мындай кандай жайылып жатат, ошол боюнча айтып берсеңиз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапар Мадаминов агайыбыздын ошо кыздардын себине 40 китеп бергиле деген сунушу идеясы бар да. Анан ошо айтканда эле ошо кайсы китептерди берсе жакшы болот айта кетет. Мисалы Куттуу билим, ой гүлдөрү, Манас эпосу, Чыңгыз Айтматовдун томдуктары, бул сунуштун максаты эмне? Мисалы, тойлордо айтып эле койбой, өзү алгач ушуну баштап жүрөт да бул жөрөлгөнү. Мисалы, мен турмушка чыкканда биздин тойдо атам, агайыбыз мага ата-энелер сиздер үчүн китебин белекке берген да. Көбүнчө биз тойдо дуа беришет го, балалуу болгула, көп балалуу болгула депчи, жакшы тилек. А бирок Гапар агай болсо ошо балалуу болгонго чейин ата-эненин жоопкерчиликтери кандай, ага кантип даярданыш керек, балага тарбия берүү усулдары кандай, могу китепти окуп даярдангыла, анан ошо балалуу болгондо ушу билимдериңерди пайдалангыла деп тойдо китеп белекке берет. Гимназиянын бүтүрүүчүлөрү мугалимдерин тойго чакырышат да, ал жерден да берип жүрөт да. Анан ошо бул жерде эң башкы максат баягы үй бүлө күтүүгө да, балалуу болууга да, ата-энеликке да алдын ала окуп даярданышы керек. Ошол үчүн кыздардын тоюна себине 40 китеп бергиле деп айтып жүрөт. Анан бул идеянын баалуулугун түшүнгөн адамдар уже тойлордо берип башташты. Көрүп калдыңыздар болуш керек. YouTube'да жана кызына китеп белек берип, ген апанын видеосу миллион просмотр менен болуп кетти да, аябай кызыгып атышат. Тойлордо берип башташты. Чынара Осмоновна Баткен областында губернатордун орун басары, ал өзүнүн кызын узатып атып, кадимкидей ушундай сандыкты тойдун ортосуна коюп, биз жана тойдо эмне жакшылыгыбыз бар болсо ошонун баарын көрсөтүп, кавычкага айтканда мактанып алгыбыз келет го. А бул андай эмес, мындай элди билимдүүлүккө өгүттөгөн иш да. Сандыгын ортого коюп, кадимкидей аны ачып, мына мен кызыма Манастын томдуктарын берип атамын, мен кызыма Гапар Мадаминов агайдын китептерин комплектин берип атам деп көрсөтүп берди. Аны да неме журналисттер тартып алышкан болчу да. Ушинтип күндөн күнгө бул идея жайылып баратат. Ушундай. Гүлнур айым, айтсаңыз, сиз дагы бул Гапар агайдын окуучусу катары негизи эле бул идея эмне учурда кандай зарылдыгы бар? Кыздарга. Ооба. Негизи эле элибизге бардыгына бул идеяны канчалык кабыл алып жатышат элдер? Негизи эле биздин Гүлсара экөөбүз да ошол нерсени көп сүйлөшөбүз. Айымдардын баарына китеп окууну сүйдүрүп койсок. Анткени кимдир бирөөнүн кеңешине муктаж болбосо эле бардык издегенин китептен табат эле деп бардыгыбыз, мисалы үчүн чыгат бекен бизден дагы ал укулдай бала же Чыңгыз Айтматовдай бала деп бардыгыбыздын изденгенибиз ушул, Жусуп Абдрахмановдай. Качан чыгат дегенде ошол жерде дагы биз ата-эне катары өзүбүзгө жоопкерчилик алып китеп окуганыбызда. Ата-эненин өзүнүн колунан бала китеп окууну көрбөсө баланда кайдан китепке кызыгат? Анан балдарды китеп окууга сүйдүрүү үчүн эмне кылыш керек деп баарыбыз изденебиз. Биз өзүбүз эмнени көрсөтүп берип жатабыз. Ошон үчүн дагы китеп ушул убакыттарда дагы китеп текчеси жок үй бүлөлөр дагы бар экен да. Бизде Гапар агайыбыз дагы айтат, эгерде бир үй бүлөдө 300дөн аз китеп болсо, демек ал үй бүлө руханий жардуу үй бүлө деп. Демек биз чындыгында руханият жактан жарды экенибизди эмнеден билсек болот десе, ушу өлкөдөгү кырдаалдардан билсек болот. Руханий жактан өтө алсыз болуп турабыз. Ал нерсеге бизге китеп жардам бере алат. Китепти келгиле ушул үй бүлө курууда жоопкерчиликти алып туруп китеп окуунан баштасак экен деген идея менен кыз себине 40 китеп азыркы учурда дагы элдин арасына жайылып келе жатат.
Муну дагы өстүрүүнүн үстүндө биз дагы аракет кылып иштеп жатабыз. Анан негизи ушул китепте мисалы китептекчилер жок экенин негизи эле белгилүү да. Анан 40 китепти берүү менен бул маселени канчалык чечсе болот? Ооба, жакшы суроо. Аны окутуу дагы да турат да. Ооба. Жанакы балдар китеп окубайт деп ата-энелер даттана берсе, Гапырагайдын сонун жообу бар да, үйүңдө китеп бар болсо окуйбу депчи. Мисалы көзүң көргөн нерсени кармап ачып көргүң келет да. Баланын колу жеткен жерлерге түстүү сүрөттөгү китептерди койдуңузбу? Негизи барбы? Мен көрдүм. Баарыбыз эле көрдүк болуш керек. Агай айтат, күлүп айтат да, Евроремонт, сыртында 2 иномарка машина, үйдүн ичинде эң соңку модель мебелдер турат. Бир китепти фонарик менен издеп таппайсың депчи. Китеп окууга болгон сүйүүнү кантип калыптандырабыз, кантип китеп окутабыз? Агай айтат, эч болбосо ошо китепти алып үйүңө кой. Анан сен ата-эне катары ошону колуңа карма, күнүнө бир 15 мүнөт, 20 мүнөт гана. Аны көргөн бала сөзсүз жасайт деп. Мына өзүбүз деле жаш ата-энебиз Гүлнур. Кызымды мисалы мен ойлонбодум да, кантип китеп окууга кызыктырам депчи, ойлонгон жок. Анткени менин өзүмдүн адатымда китеп окуу бар. Мен окуган китептеримди эле келип тытмалайт. Ач муну айт дейт. Бала көргөнүн анан кызыгып сурайт. Кадимки сиздин колуңуздагы телефонду азыр балаңыз талашып атат, ата-энелерге айткым келет да. Ошо телефондун ордуна китеп болуп калса, аны деле ал талашып сурап көрөт, бул эмне экен деп кызыгат да. Кодум ошол себептен эч болбосо ушу 40 китептен баштагыла деген ойда булчу. Бул ар бир адамдын үйүндө болушу керек болгон эң башкы 40 китеп, калганын кошуп алгыла. Мына айтып атпайбы, 300 китептен аз болсо ал руханий жады бүлө ошол окулбаса депчи. Ага жетиш үчүн дагы калганын өзү үй бүлөлүк китепкана түзүп аны толуктайт да. Бул ошону улантуучу мындай данек деп айтса болот турбайбы? Уруккой. Анан сиз жогоруда ошо айтып жатпайсызбы, азыр элдер арасында тарап баштады, чындап эле ютубтан биз көрүп атабыз, андай берип баштагандарынчы. Анан суроо талап болуп атат, эми ал сандыктын ичине кандай китептерди салам дегенчи. Ошол силер даярдаган сандык жөнүндө айтып берсеңиз, анын ичинде эмне китептер бар? Негизи эле муну жашоосуна киргизип практикада колдонуш үчүн эмне кылыш керек? Сонун. Биз негизи кыздардын себин карасак, аябай сонун нерселерди беришет экен да, кийим кечеден баштап мебель, анан керек болсо унаага чейин, анан үйүн да кошуп бергендер бар. Анын баары сонун деңизчи, бирок анын баары сырткы дүйнө болуп атпайбы? Кызыбыздын ички баалуулугу, байлыгы, өзүнө болгон ишеними бул билим менен гана келет да. Билим бар жерде коркуу жок. Азыр тилекке каршы мисалы келиндерди басмырлоо же болбосо кыз келиндерге карата зомбулук деп баарыбыз факттарды айтып атабыз, бирок ошону чечүү жолун сунуштагандар аз. Гапырагай жана биз айтабыз, ошол кызды окутуп коелу, ошо билимине ишенген, өзүнүн оюн ачык, так айта алган, орой эмес, жумшак эле өзүнө ишенимдүү түрдө оюн, каалоосун айта алса, бирөөлөрдүн оюнда уга алса, ушул кыздын жашоосунда мындай зордук, зомбулук, кыйынчылык деген нерсе аз болот да. Ага мына биз сунуштаган китептер, сандыкты ачып көрсөтөйүн. Сумула деп Гапырагайыбыз сунуштаган мисалы бир эки мисалдарын айтып кетейин. Ой гүлдөрү китеби. Бул жерде мисалы кыргыздардын жакында эле окуп калдым да, кыргыздын бир макалы дейт. Америкалык психологдун 4-5 китебин окуп чыккандан кийинки сен башыңа келген ойду кыргыздар бир макалга сыйдырып койгон болот дейт. Мисалы үчүн баары ниетке жараша. Тигилер айтып атат, оюңарды оңдогула, анан ошонун результатын аласыңар деп. Бул бизде макал менен эле баары ниетке жараша деп. Ушул Ой гүлдөрү китебинде биздин ата-бабаларыбыздын накыл кептери, макал лакаптар баары ушунун ичинде көп жылдардан бери келген Ой гүлдөрү китебин сунуштайт. Андан башка дагы Жусуп Баласагын атабыздын Куттуу билим, билимдин баалуулугу тууралуу. Бул китепти билбеген ата-энелер негизи жок болсо керек, канчалык баалуу ар бир үй бүлөдө болушу керек болгон китеп. Андан кийинкиси эле Чыңгыз Айтматовдун бардык чыгармаларын кошсок арзайт. Мисалы бул жерде азыр бизде Саманчынын жолу экен. Кийинкиси мисалы моундай китептерди да коштук. Даяр болбой үйлөнбө. Буну менен биз эмнени айткыбыз келип атат? Мунун ичинде жалаң эле кыздарга тийиштүү китеп эмес, бүт үй бүлө мүчөсүнө тийиштүү китептер бар. Анын аталышы кыз себине 40 китеп болгону менен, мисалы эгер сиздин уулуңуз үйлөнүп атса же жаш жигит турмуш курам деп жатса, ал деле моундай китепти алып койсо болот. Үй бүлөгө белек кылып берсе болот да. Эки тараптуу кетет да үй бүлө баары. Андан кийинкиси мына Гапыр Мадаминов агайыбыздын Ата-энелер сиздер үчүн китебин да коштук. Ата-энеликке алдын ала даярдануу максатында. Сайдмурат Абылатовдун Менин гениалдуу балам деген китебин окуган адам алгач өзү өзгөрөт. Баласына кантип мисалы
жакырчылык биздин өлкөдө аябай эле тилекке каршы кеңири тамыр жайганда, анын баары финансовый сабаттуулуктан келет. Ошону үйрөткөн китеп балдардан баштап үйрөтөт. Могу Капаланба деген китеп да жакшы, Аида Аль-Карнинин китеби. Өзүбүздүн колубузда бар жакшылыктарды баалай билсек, үстүнө кайра кошулат, ыраазы боло билсек. Анан дүйнөлүк бестселлер чыгармаларды да коштук. Литература классика мисалы, Булгаковдун Мастер и Маргаритасы, билесиздер. Андан кийин дагы ушинтип отуруп, ошо балдарга да жумук китептер турат, алгачкы учурларга керектүү болгон жаныбарлар энциклопедиясы. Негизи энциклопедиялар билсеңиз жалаң орусча болчу. Биз ушундай кыргызчасын таап койдук. Ичи түстүү, ар бир бала муну кызыгып, кайра-кайра айтып бер деп өзү жаттап алып окуй турганда, жаш балдарга дагы китеп бар. Айтам го үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө. Анан жомок артынан жомок деп, монтип жаш балдардын жомокторун да кошуп койдук. Ушинтип отуруп ар кайсы тармакта бар да, мына Омар Хайямдын китебин да коштук. Лучшие рубаи деп өзүбүздүн чыгандарды да. Андан мына биздин китепке келдик. Ал жөнүндө да азыр Гүлнур кеңири айтып берди. Ушинтип отуруп кайсы тармактарда, багыттарда китеп бар, айта кетейин. Ден соолугун чыңдаганга, бала тарбиясына, үй бүлөлүк мамиле, гармонияга кантип келебиз? Ал багытта мына азыр көргөндөй эл аралык адабият, классика чыгармалар, ушинтип ар кайсы багыттуу да бул. Бир чектелүү эмес, окуган адамдын кругозору өсүп, дүйнө таанымы кеңейип, ушундай бир баалуу урпактан урпакка өтө турган. Мисалы ушул сандыктагы китептердин өзү дагы эскирбейт. Билесиздер, китепти акырын окуп коюп койсоң урпактан урпакка берсе болот. Андан сырт эгер чындап эле окуган болсо, ал бул аркылуу, генетика аркылуу баласына өтөт да. Негизи бул Капыр агайыбыз айтат, Кыргыз Республикасынын генофондун түзөй турган идея да. Канткенде сабаттуу болобуз, канткенде илимдүү, билимдүү болобуз. Мына ушунан башталат баары. Үй бүлөлүк китепкана жана китеп окуу маданиятын калыптандырууда. Демек, мындай бул жакта базалык ошо ата-эне, болочоктогу ата-энелерге, анын балдарына, анан өзүн өнүктүрүүчү бир аз китептерден сырткары мындай табитке жараша кошо берсе болот турбайбы? Анан сөзсүз бул жакта саны демек 40 болуш керек да, аталышына дал келүү үчүн. Ооба, аталышында ошондой болгон үчүн кыз севине 40 китеп деп биз 40 китепти сунуштап жатабыз да. Бирок каалагандар андан да санын арттырса болот. Дагы башка китептерди ичине кошуп алса болот да. Баягы муктаждыкка жараша да кошула берет да. Бала күтүү мезгилинде дагы бир, дагы мамилелер тууралуу болгондо дагы бир муктаждыкка жараша кошумча алып бара беришет. Демек, мындай көпчүлүк 2 жаш үйлөнүп атканда, бир үй бүлө түзүлүп атканда, анын жакындары өзгөчө мындай аларга болушунча камкордук көрүп, мындай шарт түзгөнгө аракет кылышат да. Мисалы, үйү болсун, ошол мындай келечекте жашап кетчү дегендейчи, кошумчаларды беришет, алар деле мунун баары келатып, бул дагы ушундай бир камкордук экен да. Демек, алардын мамилеси бузулбасын, андан ары да үй бүлөсү жакшы болсун, балдарына мисалы камкордук. Анан муну силер даярдап койдуңуздар. Сандыктын кантип тандай алышат адамдарчы? Мисалы, алгысы келгендер өзгөртүүлөр боюнча сиздерге айтабы же жөн эле даяр нерсени сунуштайсыздарбы дегендейчи? Бизде неме бар да, тизмеси бар. Биздин сандыгыбызда ошол кайсы 40 китеп бар, тизмеси бар. Сурап байланышса эле биз ушул китептер биздин тизмеде бар дейбиз. Кааласа ошолорду алат. Анан кошумча мага мисалы көбүнчө сынган кылычты кошуп коесуздарбы дегендер бар да. Аны дагы кошуп коебуз, ошого жараша баасы өзгөрөт да. Сандыктын өңүн өзгөртүп алса болот деген мисалы бир такие. Могу бизге азыр бул свет келген болсо, ак, көк да ошондой сандыктын түсүн өзгөртүп алса болот. Анан сурап мындай алгачкы кардарлар болдубу? Анан кандай пикирлерин айтып жатышат алгандан кийин? Ооба. Биз муну биринчи эле ушундай прямой эфирге чыгып айткан күнү эле бир эже келип алып кетти. Шашып башка бирөө алып койбосун деп келип алып кетти да. Анан байкашымча жаңы турмуш курган эмес, орто жаш курак эле эже. Байкы балдарым үчүн, өзүм үй бүлөм үчүн деп келип алып кетти да. Ооба, алгандар бар. Анан келе калып эле ошол списокты көргөндө эле айтты да, бул жерде менин жолдошума кереги да бар экен, балама кереги да бар экен депчи, баарына сунуштайм деп алып кетти. Анан бул кызыма кат китеби, балким бул сиздерде тизме бар болгондо дагы анан бизге ушундай китеп керек экен деген муктаждыктан улам чыктыбы? Кандай, эмне үчүн жаралды бул китепте, эмнелер бар? Авторун айтып берсеңиз. Кызыма кат китеби албетте муктаждыктын себебинен жазылган китеп. Бул себеби биз азыр үйрөнбөгөн билим калган жок.
бардык тарапты үйрөнүп жатабыз. Ар бирибизде жок дегенде 2-ден 3-төн диплом бар. Бирок ошол тил үйрөнгөндөй эле же кайсы бир кесиптин ээси болгондой эле үй бүлөдөгү мамилелердин дагы өзүнүн сабагы болот экен, аны дагы окуп үйрөнүү керек экен. Ошон үчүн кыздарга биздин Кыргызстанда кыргыз тилдүү кыздарга мамиле түзүүнү үйрөткөн китеп жок болгондуктан Гүлсара бул идеяны айтып, анан макулдап 2 жылдын ичинде бул китеп жазылды. 2 жылдык эмгек кетти. Анан бул китептин ичи эмне жөнүндө, мына сыртындагы сүрөтүнөн эле баштасак, кыз айдап отурат да. Негизи эле кыздарга басымтуучу сөздөрдү деле биз көп айтып калышыбыз мүмкүн. Качан турмушка чыгасың, бул билинбеген басым көрсөтүү. Ансыз деле кайра тескерисинче билим алууга шарт түзүп бербей, шашпа, тандап тазага жолугасың деп кайра басым жасоо менен кыздардын шашпастыктан бир аракети менен тандабай, анан жок деген шашылуу менен туура эмес чечимдерди кабыл алып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн дагы кыздардын кадыр баркыны дагы да көтөрүү үчүн биз бул жерге кызды айга отургузганбыз. Кыздар канчалык билимдүү болсо, илимдүү болсо, ушул билим, илимдүү, түшүнүктүү кызга жетем деп жатып, бул жактагы мырза дагы окууга умтулат, ушул кыздын деңгээлине чыгууга аракет жасайт. Жана эгер бул кыздын чында бул кыздын деңгээлине чыга алса, сүйлөшүүнү үйрөнө алса, мамиле түзүүнү мырза дагы үйрөнө алса, сөзсүз экөө бактылуу мамилени, бактылуу үй бүлөнү түзүп өздөрүнүн бакчасына кирип кетишет. Акырында дагы ушул нерсени бергенбиз. Мунун ичинде адамга 10 эле жолу бир ишенимдер айтылса, ал адамдын жашоосу болуп калыптанып баштайт да. Мисалы үчүн тандасаң тазга жолугасың, же эрсиз сен эчкинсиң, же эртерээк анализиңди чыгар, батыраак же үйлөнгүлө, же башка нерсе кылгыла дегенде шашылууга, эртерээк чечим кабыл алууга түртүп коебуз да. Ошол мезгилде убакыт, мына китепте бул үй бүлөнүн дагы өзүнүн билими бар, мамиле түзүүнүн дагы өзүнүн билими бар деп, анан ошол китепте бүт ичинде туура мамиле курууга арналып жазылган. Анткени эмнеге ажырашуулар көп дегенде, биз ошончо 2-3 диплом болсо дагы эмнеге ажырашуулар көп дегенде, анткени бизге аялдар тууралуу, мырзалар тууралуу өтө туура эмес түшүнүктөр калыптанган. Мисалы үчүн эркек 7 кадам үйдөн чыккандан кийин эле бойдок. Бул нерселер көп. Же болбосо аялдын дагы кадырын түшүрүп, жанагы эмне деп коебуз? Алтын баштуу эркектен, алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык дегендей канчалык бир деңгээлде кыздарыбыздын кадырына шек келтирип коебуз да. Ошон үчүн дагы туура эмес кеңештен арылып, туура нерселер жазылган. Бул жакта окуп, анан бактылуу мамиле түзсө, үй бүлөдөн башталат. Бактылуу үй бүлөдөн бактылуу, ден соолуктуу балдар калыптанат. Коомго дагы анан ошондой таза ой жүгүрткөн, туура мамиле кура билген уул кыздарды тарбиялап чыгарабыз. Мамиле түзүү дагы үй бүлөнөн башталат. Анткени коркпой, эркин мамилени биз түгөй менен курабыз. Түзөбүз. Үй бүлөдө кандай мамиле болсо, сыртка чыгып адамдар менен ошондой мамиле курасың. Демек, мындай идеянын негизи идеяны сиз сунуштадым деп айтып жатпайсызбы? Анан муну мындай эмнеден улам буга келдиңиз? Негизи туура аябай сөздөр мындай ишеним, кыздарга болгон коомчулуктун бир пикирлери дайыма алардын мындай жөн чүжүтүп коет деп айтпады. Эмне түрткү болду сизге андай идея келгенге? Негизи эч бир жазуучу жөн эле отуруп алып, ушондой жазсам дебейт да. Өзүнүн жашоосунда бирдемени көрөт, ошол таасир алат. Анан ушуну айтпасам болбойт экен деп айтып чыгат да. Киришүүсүндө да жазган, биз кыз балдарды мынтип балдар менен сүйлөшпө деп, ушул кыз жакшы кыз дейбиз, сүйлөшпө деп, мындай мамиле күтүүнү, сүйлөшө билүүнү үйрөтпөйбүз да. Анан бир 18-25 жашка келгенде уже башталат да. Качан турмуш курасың, эртерээк турмуш курбайсыңбы, сен деле бирөөнө сүйлөшөсүңбү, сага бирөө кызыгабы дегенге чейин барышат да. Мисалы кошунанын кызына 20 жуучу келиптир, сага эч ким келбейди дегендей сөздөргө чейин барышат да, мисалы. А бирок ошондо кыз сураса да, апа кечиресиз, сиз мага мисалы могул эркек балдар менен мамиле курганды, сүйлөшкөндү үйрөттүңүзбү? Ал негизи кандай болот, эмне жөнүндө сүйлөшөм мен аны менен жолукканда да? Сыяктуу суроо берсем эмне деп жооп бересиз, мисалы апа катарычы. Ошол биз байкасам кыздарды даярдаганы деле мындай да. Сен эртең ушинтип барсаң,
кайненеңдин үйүнө батпайсың, Бул мүнөзүң менен бул мүнөзүң менен сен эч бир үйгө батпайсың деген сыяктуу коркутуу менен даярдашат же такыр эле эч кандай даярдык жок. Негизинде ошол мамиле кура билүү бул адамдын эң башкы көндүмү экен да, бактылуу боло билиш үчүн. Англис тилин үйрөнгөн жакшы, бирок эң биринчи ар бир адам үйрөнүшү керек болгон тил бул коммуникация тили деп атпайбыз, ошо мамиле кура билген. Ошону кантип туура уюштурабыз? Эми сүйлөшөт экен десе деле экинчи чек бар, эки крайностька кетип калбаш керек. Баары менен сүйлөшө бергенде эмес, ошону бирме бир, мисалы Гүлнур экөөбүздүн тең кызыбыз бар. Гүлнурда эки кыз, менде бир кыз. Ошо кыздарыбызга карап туруп, өзүбүз кандай мамиле күттүк эле, көзү жумук күчүктөрдөй болбой, мисалы бир туура болду, бир ката болду, монтип кыйналбай, ошо менин кызым буюрса бой жетсе, балдар менен кантип мамиле курат, татыктуусун кантип тандайт, тандаганга чейин өзү татыктуу болгонго кантип даярданат да. Ошону кыздарыбызды көзгө алып жаздык да бул китепти. Демек ар бир апа өзүнүн кызына каалаган бир жакшылыгын билим аркылуу мындай дайыма кызы окуп өзүнө ишене ала тургандай мындай алгачкы окурмандар болду. Аларда кандай пикирлер болуп атат? Ооба, биз бул китеп бир мезгилдер токтогон убагы дагы болду да. Анткени өлкөдөгү кайсы бир кырдаалдар кичине ичибизге бүлүк салып койду. Ошол мезгилдерде кызыгуу да таркап, анан ошол убакта электронный варианты бар болчу, аны жакын адамдарга окуттук, атайын окутканыбыздан ай, бул мен жөнүндө эле жазылыптыр го, чындап эле мен чындап эле эч мамилени билбей эле анан сыйлоосуна дагы өзүм уруксат бербептирмин да деп ушундай жакшы кеп кеңештерин айтканда 3 кызга окуткан болчубуз. Анан кайра буну бүтүрөлү, анткени бул канча кызга туура багыт болуп берүүчү китеп болот экен деп кайра улантып жаздык. Бул биринчи практикаланган. Өзүбүздүн жакындарыбызга практикаланып, анан басмага берилген. Анан эми ошо бул дагы сөзсүз ошо кыздардын 40 себини китептердин тизмесине кириш керек деп сунуштап жатасыздар, Ооба, ушул сандыкка бул китебибизди да коштук. Анткени азыр эле мен сторисине бөлүшүп калыптыр. Мальдивадан бери китеп жетти. Кызмакат. Мен китепти заказ менен берип, Мальдивадан бери жетишти. Анан highly recommended деп жазып коюптур да. Ошол жактагы эже сиңдилерибизге чейин биз ар бир кызга ушуну сунуштайбыз, бекем сунуштайбыз деп айтып атышат. Негизи мен өзүм азыр мамиле куруп атам. Мамилени куруп бүтүрүп койдум, все удачно дей албайсың да. Бул өмүр бою күн сайын курулат да бул мамилечи. Кайра окуп өзүмө сабак аламын да. Демек, бул литература эмес. Бул бир жолу окуп туруп жаап кое турган китеп эмес. Бул алып окуйсуң, жашооңо киргизип аткарасың. Дагы кайра кайтып келип окуйсуң, дагы кайра аткарасың. Ушундай таристеги китеп да. Анан кыз себини 40 китепти эми мындай апалар өзүнүн балким кыздарына бергиси келип, чындап эле жашоодо колдоноюн десе, кантип силерге кайрылса болот, кантип ала алышат да? Энелер мектебинин баракчалары тууралуу айталы. Биз бардык социалдык сеттер баракчаларда барбыз. Энелер мектебинин баракчасына кирсе, ал жерде толук китептердин тизмесине, китептердин баалары айтылган. Номерди дагы мен айтып коеюн. 0779 055 479 номерине жазып, онлайн заказ берсе, кайсы китепти болбосун. Биз 7 облуска доставка менен, 7 облус эле эмес, чет өлкөлөргө дагы доставка менен. Мальдивага жеткенден кийин сизге точно Россияга дагы көп кетти. Кубандык албетте. Биз ошо жогоруда муну YouTube'дан да көргөнбүз, кыздарга берип атканын. Анан азыр билбейм, аны колдонуп аткан кыздар барбы жокпу? Алардын мындай пикирлерин укуп аларды колдонгон кыздар биз өзүбүз да. Ошол боюнча айтып берсеңиз, сиз мисалы сизге да китеп берген, ал канча өлчөмдө болчу, мисалы сиз кантип кылдыңыз? Мен келин болуп барганда дагы келин келгендеги эстен кетпейт дейт го. 2 коробка китеп менен барганмын да. Башка эчтеме жок баргам мен. Мисалы андан эч ким мени кемсинткен деле жок. Мисалычы мен өзүм деле тартынган жокмун. Менин чыныгы байлыгым ошолор болчу. Менин дипломдорум болчу да. Жолдошум болсо өзү колдо эле китеп шкаф жасап илип берди, сонун кылып. Анан ошого китептеримди тиздик да. Ал китептерди бүгүнгө дейре окуймун. Мисалы мен жашоомдо бир көйгөй болсо, ооба адамдар менен кеңешемин. Бирок ушуну аябай көп байкаймын. Ошол кезде мен бир китепти ачсам,
так ошол жерде мен издеген маалымат турган болот да. Бул билбейм, жараткандын ушундай бир адамга берген колдоосу же китептерди чынында эле мындай бекерчи отурган адам жазбайт да. Бир өмүр бою тажрыйбасы бар, бизге чейин жашаган, ошол эле проблемаларды башынан өткөргөн адам ал китепти жазат да. Анан ошол жактан жообуңду таап ишиңди улап кете бересиң да. Ушундай пайдасы. Китеп окуу үчүн атайын мындай китепти бош убакытта окуш керек эмес да. Китеп окуу үчүн атайын убакыт бөлүү керек. Анан сиздин практикаңызды сурагым келип атат. Сизге ал китептерди сеп катары берди беле? Сизди кандай болду? Мага сеп катары берилген эмес, мен дагы Гүлсарага окшоп эле коробкага салып эле үйүмө алып барганмын. Анан ошол жерде биринчисин айтып кетейин, жанагы жашы өтүп баратат, болуп атырак тийсе экен, карадалы болуп каласың, ушундай сөздөр, ниеттер болот да. Көбүнчөсү адамдын ниети ишке ашып кетет. Ата-эненин мына ушул коркуу сөз өзүнүн натыйжасын берет. Мисалы үчүн сен бул мүнөзүң менен батпайсың кайын журтуңа. Эртең ошол кыз канча жакшы болууга аракет кылса дагы, айрыкча ошол ата-эненин сен ошол мүнөзүң менен батпайсың деген сөзсүз өзүнүн натыйжасын берет. Себеби бул сөздөрдү практикада дагы көрдүк да. Жана дагы бир нерсе, ушул жерде дагы бир нерсе, биз эмне себептен элдин сөзүнөн коркуп септерин укмуш кылып берүүгө ашыгабыз да. Себеби биз кызыбыздын ошол жерге барып батпай калуусунан коркобуз. Септи дагы сүйүү менен, жакшы көрүү менен же колубузда болгондугу үчүн жасап жаткан жокпуз. Элдин сөзүнөн коркуу жана ошол жерге кызым батпай калбасын деген коркуу менен жасап жатабыз. Ушул ниетибиз натыйжасын берип калат. Ошон үчүн дагы ошол жерде апаларга бир кеңеш айта кетели. Биздин кыздар кайсыл жерге барбасын, кабыл алынган жана сүйүлгөн жан болот. Анткени алар жаратылганда ушундай сүйүүгө толуп келген. Мен өзүм дагы китеп менен келгенмин. Мен азыркыга чейин жашоомдагы китеп, чындыгында жана Гүлсар айткандай, издеген нерсеңди мынтип ачканда, ошол китептин бетинен табасың да. Китеп жашоодо ушунчалык сага ишенимдүү жана үнсүз дос. Негизи китеп окуган кыздар ансыз деле китепти өзүнүн себин китеп менен чогулта алат турбайбы? Сиз айткан, мисалы жогоруда бир китеп болсо окуйт балдар деп айтып аткандай эле, балким китеп окуп, китеп менен анча дос болбогон апа деле үйүндө турса, балким эмнеден улам бир таасирленип, кызыгып кетип ачып, балким ошентип деле таанышып кетиши мүмкүн турбайбы? Ооба. Андайлар деле бар. Бизде онлайн ата-энелер курсу бар да, анан ал жерде үй бүлөлүк китепкана түзүү жолдору темабыз бар. Ал теманы берердин астында мен ар дайым тапшырма берем. Үй бүлөлүк китепканаңарды сүрөткө, видеого тартып жибергилечи мага депчи. Чынында мен бир аянычтуу дейлиби көрдүм да, аябай диний китептер көп экен. Китеп декчесинде жалаң диний китептер турат. Адабият деген жок, сөздүк деген жок, энциклопедия деген жок. Мен мына ушул тенденцияны көрдүм. Андан кийин биз аларга жакшы китептериңиздер жок эмес, бар экен, бирок деген китеп ар тармактуу болуш керек. Мына Гапыр агайыбыздын схемасы бар, ар бир адамдын өз кругозорун өстүрүү багыттары. 18-20 бирдей багыт бар да. Мисалы экономиканы окугула, классиканы, адабиятты окугула, ошол эле энциклопедияларды окугула, ошонун катарында бир бөлүгү катары динди окугула, анан дагы башка багыттарды да окугула дейт. Анан ошол тармактарда кантип китептерди чогултасыздар, мына монтип китеп дүкөнгө барып аласыздар, тойлорго барып китеп белек бересиздер, сиз сыяктуу эле китеп канасында китеби жокторго китеп болуп калат. Балдарыңыздарга мондой китептерди алсаңыздар болот деп атып, ошол өбөлгө болобуз. Китеп текчесин толтурганга, андан кийин ушул күнгө чейин окубай жүргөнүмө уялдым деген ата-энелер бар. Так ошол сабактан кийин заказ берип китеп алган апалар бар. Бир окуяны айтып берейин. Гапыр Мадаминов агайыбыз ошо жана 300 китептен аз китеби бар жана окулбаган үй бүлөлөр, рухий жарды үй бүлө деген сөзүн уккан тайыне аябай арданып уялыптыр да. Анан ошо агайыбыздын семинарынан кийин эле барып топозун саттыртыптыр. Топоздор билесиздер да кымбат турат, 50 миңден ашык акчаны. Анан балдар аябай таң калыптыр. Бул эмне кыласыз апа, эмне саттырдыңыз деп нарында болуп атат бул окуя. Анан барып ушул 50 миңдин бир сомун калтырбай баарына китеп алып келгиле. Жана Гапыр агай айткан бүт тармактагы китептерди алып келгиле. Мен бул китептердин баарын, ушул 50 миң сомдук китептин баарын неберелериме, өзүмдүн урпактарыма белек катары
урпактары менден калат, мураска калат деп алганда бул болгон окуя. Көрдүңүзбү, мына Тайене балким өзүнүн өмүрүндө аз китеп окуду же окубады, мына көрсөңүз китептик жеси жок болгон экен да, бирок ошол алды. Эми мындан кийинки урпактары аны Тайенемдин белеги деп окуп жүрүшөт да. Ушул жерде мен кошумчалап кетейин, жанагы ушак же болбосо өткөн менен сүйлөшөрү, эмне үчүн ушундай нерселер көп, же көрө албастык тууралуу сүйлөшөрү, эмне үчүн ушундай нерселер көп дегенде кызыктуу сүйлөшө турган темабыз жок. Ошон үчүн дагы ал нерселер көп. Эгерде биз китеп окусак, ошончолук кызыктуу, ошончолук ар тараптуу адам боло алабыз да. Биз жолуккан, биз сүйлөшкөн адамдар менен ушул мамиле түзүү дагы жеңил болот, жана ал сүйлөшүү дагы пайдалуу болот. Негизи сүйлөшүүлөрдүн 90% бул керек эмес сүйлөшүүлөр болот деп айтылган экен, бирок китептер тууралуу, ар тарап тууралуу сүйлөшүү бул сөзсүз пайдалуу болот. Чоң рахмат сиздерге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасын көрдүңүз. Анда кыз себине 40 китеп идеясы туурасында сүйлөштүк. Суроолорго мугалим, ата-энелер онлайн курсунун куратору Гүлсара Мадаминова жана үй бүлөлүк психолог Кызыма кат китебинин автору Гүлнур Жапарова жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.